Bir айлық қозылар сатуға да бар. Мына разрездер четкий. Бойларын өлчеп көрсөтөбүз. Бой 67. Таразада коебуз. Четкий разрез. Жөндө кылып беребиз баасын, жетишип калгыла. Ким биринчи звонок кылса сатабыз. Аталык жем козу арашан жаңы туулган козуларга. Козуларга жем салдык, сабыстырап бердик. Бедендик үкүмүнөн да коштук. Козуларды кантип багып атабыз көрсөтөбүз. Технология демекчи, үйдө бар буюмдардан эптеп козулар үчүн ушундай технология акыры жасап койгом. Ушул акырды көргөндө козулар чуркап келишет. Ассаламу алейкум, YouTube көрүүчүлөр. Мына бүгүн 19 февраль 2026 жыл. Кирип келген орус айыңар менен Жалалабад Нокен Арашан жамааты Шамалы сайдан биздин Арашан кичине чакан чарбабыздан видео чыгарылыш. Бул видеодо козуларды кантип багып атабыз, тажрыйбабыз менен бөлүшөбүз. Жана дагы сатууга козулар бар. Видеонун акырында козулардын боюн өлчөп, таразага салмагын коюп, бааларын айтабыз. Шамал ТВ каналды колдоп, лайк басып, жакшы ой пикир калтырып, каналга катар электр саатты алып, каналды колдоп туруңуздар. Мынакей козуларга кандай жем берип атам, ошондон баштайын. Мешогу 25 кг. Мына козу Арашан 25.01.2026 жылы чыккан. Атайын козулар үчүн иштеп чыккан. Гранула жумшак, жеген ыңгайлуу. Козулардын организмине оңой сиңет. А бул кой Арашан үчүн, чоң койлор үчүн. Бул деле гранула. Сырткы көрүнүшү бирдей эле. Негизги курамы жүгөрү, арпа, кебек жана башка керектүү витаминдер кошулган. Бул аталык жемди кайерден алдың, номерин берчи деп сурагандар болду. Баасы канча экен деп сурадыңар. Баасын 40 сомдон алдым. Козунун азы коюп коебуз номерди. Мына аталык жемдин номери козу Арашанбы, кой Арашанбы, ушул номерлерге кайрылып бересиңер. Жаңы туулган козуларга канча күндөн баштап жем берип башташ керек, бул жерде толук жазылган. Канча күндөн баштап жана канча граммдан берип башташ керек. Тоюттун курамында козулар үчүн негизги курамы жүгөрү, арпа, кебек жана башка микроэлементтер, керектүү витаминдер камтылган. Ушул жерде баардыгы жазылган. Мына беденин жумшак жалбырагы, гүлдөрү, ушуларды козуп беребиз козуларга. Мынакей технология акыркы беденин таза көкүмүнөн салып койдук. Мына гүлдөрү. Аз бунун үстүнө аталык жем, кичине сабыздан себелеп коебуз, жемден себелеп. Мынакей козу Арашан жемден себеледик. Сабыздан да майда кылып туруп койгон, 1 мал же 2 мал берип койгон бир күндө. Витамин болот. Эч кандай химикат жок, жерде бесхимикат табигый азыктар. Мына козу Арашан жеми. Ал козуларды чыгарабыз. Козулар күнүнө ушул акырдан 3 мал жем чөп жейт. Эртең менен беденин күкүмүнө салып, үстүнө сабыздан майда кылып туруп, аталык козу Арашан жемден себелеп коебуз. Абетте беденин күкүмүнө эле салабыз, жем салбайбыз, сабыз салбайбыз. Ошо менен шамда кечке мал беденин күкүмүнөн сабыздан майда кылып туруп, жемден себелеп коебуз. Ошентип 3 мал жем чөп жейт бул козулар. Суу ар дайым жанында болот. Суу ичип туруш керек бул козулар. Жем чөп жегенден кийин сөзсүз суу ичиш керек. Жегендерин ашкылыш үчүн оңой сиңет. Укмуш жейт. Тез эле жеп таптаза алып коет ушул акырды. Бул акыр экинчи нерсе болуп калган бул козулардын. Козулардын негизги азыгы сүт эмиш керек. Койлордун сүтүн тоюп эмиш керек. Мен 3 мал эмгизем тойгузуп. А бул жем чөп кошумча азык катары гана берилет. Башында азырдан берип көндүрүш керек. Дароо көп берилсе ич ооруп калат, ашкыла албай, сиңире албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн булардын негизги азыгы койдун сүтүн эмиш керек. Мынакей азыр жептипти. Ушундай таптаза алып жеп коюп атат козулар. Азыр козуларды ичкери камайбыз. Койлор таладан келет, обед болду. Бир болуп калса, бир эмгизебиз. Мынтип көнүп калган, оңой да кирип кетет ичкери. Мынакей аталыктын жеми. Мына жемден кийин ушундай таза беде беребиз. Бул беде дүйнөдө эң күчтүү тоюттардын бири. Курамында протеин жана башка малга керектүү, малга жугумдуу составында ушундай нерселер бар. Жемден кийин ушундай таза беде беребиз. Обедте саат 1-лерде 1 мал эмгизебиз. Кайта талага айдап беребиз койлорду. Мына эгиз козулар. Козулардын ушинтип чуркап ойногону өтө маанилүү. Туяктары бекем болуп, буту колдоруна күч кубат кирет. Бир клеткада камалып тура берсе, слабый болуп, организм слабый болот, келечекте ооруларга тез чалдыгат. Мына козуларды койлордон бөлүп атабыз. Эч кандай убарагерчилиги жок. 1-2 секундта бөлүнөт. Азыр бөлүп калып, койлорду талага айдап беребиз. Козулар жем чөптү жеди, койдун сүтүнө тойду. Нары бери чуркап ойноп, эмне монтип күнгө катталып, күндөн энергия алып, эс алып жатат. Күндүн нуру дагы пайдалуу. Күндөн D витамин алат. Караңгы жерде бир клеткада жата берген дагы болбойт. Эгиздин түгөйү ургачы козу. Бул козу сатылбайт. Сынакка жөн эле тамаша кылып коесуңар.
Арашанда 3 багыт менен кетет. Салмакка биринчи багыт, экинчи багыт экстерьер, үчүнчү багыт бою. Мына экстерьер мага жаккан экстерьердин бири ушул. Мына разрез четкий. Мына куйрук бели тегиз, компактный куйрук. Өңү свет, мындай кулак, морда карбоноз. Салмакка иштейм дегендерге мындай светтин кереги деле жок. Карбоноз, кулак, мындай куйруктун деле кереги жок. Кандай куйрук болбосун салмакка иштей берет. Кулагын пышырып жемек белет деп коет го. Ошого өңү свет, бурий болобу, кызыл болобу, сары болобу, кандай болбосун салмакка иштегендер мындай экстерьердин кереги жок аларга. Боюн өлчөйбүз. Бою мына 63 сантиметр. 63 сантиметр. Аз таразага коебуз. Мына тараза нөлгө кое алдык. Яшыл коюп койдук, коз түшүп кетпеш үчүн. Мына салмагын көрөлүчү. Салмагы 17 килограмм 700 грамм. Ургачы эгизин түгөйү. Мына экинчи ургачы козу, машаллах деп коесуңар. Мынаки разрез жоон козго. Бул козу да сынакка сатылбайт. Мына морда карбоноз, кулак машаллах, экстерьер жакшы. Бою мына 62. Азыр таразага коебуз. Койчу тараза. Мына салмагы 21 килограмм. 21 килограмм 700 грамм. Машаллах деп коесуңар. Бул козу азыр 38 күн болду. 23 күндүгүндө сатылды. Баасы 120 миң сомго сатылды. 120 миң сом плюс белгилүү кара байырдын эркек козусунан кошуп бере турган болду. Азыр боюн өлчөп, таразага салмагын тартып коебуз. Жөн эле тамашага бул сынакка. Машаллах деп коесуңар. Сүттөн чыгарып беребиз. Азырынча мен багып атам буну. Бул козуну сүттөн чыкканда алып кетет ээси. Мына куйрук разрез четкий. Жоон козгочкор. Азыр 38 күн болду бул козуга. 23 күндүгүндө соода болуп сатылды бул козу. Азыр боюн өлчөп, салмагын таразага тартып коебуз. Сынакка жөн эле тамаша кылып коесуңар. Мына боюн өлчөп атабыз. Бою 67 сантиметр. 67 сантиметр. Таразага койчу. Мына салмагы 23 килограмм. Машаллах деп коесуңар. 23 килограмм 38 күндүк козу. Ушул 3 эркек козу сатылат. Ургачылар сатылбайт тугандар. Ургачы сат деп звонок кылып бири-бирибиздин убактыбызды алмай жок. Азыр ушул 3 эркек козунун боюн, салмагын өлчөп көрсөтөбүз. Булардын баасын айтабыз. Болжолдуу баасы 65 миң сомдон 155 миң сомго чейин 3 козу. Мына ушул эркек козу сатылат. Красавчик кочкордун козусу. Красавчик кочкор сатылып кеткен. Мына бою 57 сантиметр. Колдон качып кетти. Көлөкө жерге келип калды. Мынаки сонун тыпыйган козу кочкор. Куйрук разрез до конца белине чейин мынаки. Ким биринчи звонок кылганга сатып беребиз. Адрес Шамалсай. Экранга телефон номер калтырабыз. WhatsApp'тан же прамай чалып соодалашсаңар болот. Соодалашуу сүннөт. Азыр таразага салмагын коебуз. Кана таразага койчу. Мына таразага койдук. Салмагы 15 килограмм 500 грамм. 15 ашыгыраак чыкты салмагы. Бул козу да сатылат. Лина Вованыч, атактуу Вованыч деген линадан. Пушка деген, кличка Пушка деген кочкордон түшкөн. Билем карточкасы бар кочкордон түшкөн. Свет ушундай чыгып калды. Бул козунун энеси жайдары кой. Мындай жоон түштү. Туту колу жоон мындай. Өтө жоон туяктары. Карбоноз укмуш мында. Азыр боюн өлчөйбүз. Тараза салмагын коебуз. Мына бою 64 сантиметр. 64 сантиметр. Азыр таразага коебуз. Тараза салмагы 22 килограмм. 22 килограмм. Бул козу да сатылат. Эгиздин түгөйү, эркек козу. Бул козуда эки тараптан тең линиясы бар. Красавчик кочкордун козусу. Красавчик кочкор сатылып кеткен. Кой тараптан, матка тараптан карзай линия бар токулат. Жүнү өтө таза. Бук чыкпай турган козу, кудай кыласа. Мына куйрук разрез четкий. Жүнү сыйдан өтө таза жүндөн. Бунун энесинин жүнү ушундай. Жүн алынбайт. Кыска жүн болуп өзү түлөп, кайра чыгып берет жылтырап. Азыр энесинин видеосун да кошуп коебуз. Маки жоон, морда карбоноз.
Kulak başı çatki. Putu kolları жоон. Мындай жылтыраган жүн. Жүнү таза жүн. Азыр боюн өлчөп тараза тартабыз. Энесин видеосун кошуп коебуз азыр. Ушул козун тууган энесин. Мына бою 63 сантиметр. Бою 63 сантиметр. Азыр таразага коебуз. Салмагы 18 килограмм. Эгиздин түгөйү эркек козу. Мына ушул койдун козусу. Бул койдун жүнү алынбайт, өзү төлөп өзү шөрөт, жылтыраган жүн. Таза кыл жүн. Минерал туз ачып койгонбуз. Козлор мынтип жалап турат мынакей. Суу турат постоянно, суу ичиш керек. Суу жеген ичкендердин аш кылат. Мына козлор. Курсагы ток. Бул козлор сүт эмиш керек. Негизги азыгы сүт болуш керек. Койдун сүтүн эмиш керек. Жем чөп кошумча азык. Азыр булар 1 айдан өтүп калды. 2 айга чейин негизги азык сүт болуш керек. Жем чөп кошумча азык болот. 2 айдан кийин баланс түзүлөт. 2,5 3 айга барып негизги азыгы жем чөп болот дагы, сүт кошумча болот энесин. Ошентип барып анан сүттөн чыгып кетет. Бул козуларды мен эсептеп көрдүм. Күнүнө орточо эсеп менен 400 граммдан салмак кошуп барыптыр. 19 февраль 2026 жыл Жалал-Абад Нуокен Арашан жамааты Шамалы сай. Дагы бир жолу кирип келген ороз айыңар менен каналга катталып, лайк басып, жакшы ой пикир калтырып, колдоп туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.